Assalamualaikum agayın. Salamатсыңбы? Көрөрман дегендей. Баягы көчөкү парламенттеги болгон чуунун уландысын көрүп атам. Бүгүн эми белгилүү атактуу абабыз Мамбет Мамакеев аксакал чыгып сүйлөп атат. Жусуп Коргонбай уулу жөнүндө, анын билдирүүсү жөнүндө 90-100 деп коелу эми абабыз кылым жашады. Анан эми бүгүн Алымкадыр Бейшеналиевдин тарапташтары да чыгып атат Якпаевден. Эми орой айтканда кыргызда бир сөз бар эмеспи? Макал бар. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деп, булай мандай болбосун. Алымкадыр Батырды эми ууру деп айтууга али эрте. Аны сот аныктайт дечем, бирок Жусуп Коргонбай уулу жарылып, бомбаны жарды. Ал чындыгында ошонун канча пайызында чындык бар деп айталы. Эл аралап жүрөбүз, көрүп атабыз. Эми мына илгери бир Нарында прокурор байке бар болчу, областтык Гестирдин убагында Асанкулов беле эсинде ушундай байке бар болчу. Башкармаларга эскертчү, кызматка турдуңарбы, эртең эле иш козгосо болот дечи да. Ошондой министр болгон кишилер, кызматта турган кишилер өтө сейрек таза чыгышы. Ал үчүн ар жагында туубаса ыйман тарбиясы, анан моралдык бир түз жүргөн, канында тазалык болмоюнча өтө булганат да, көп киши булганып калат ушу кызматтан. Эми Алымкадыр мырзанын канчалык таза экенин ал мезгил аныктайт, жана комиссия түзүлүп атат. Комиссия түзүлүп атканда дагы Жусуп мырзага депутатка мен ыраазы болдум. Өзү комиссиянын мүчөсүнөн чыгып кетип атат. Бул жакшы. Бул абдан жакшы. Ошол комиссиянын мүчөсүнө барбай, ал догурунбай чыгып кетти. Анан кийин эми мына Мамбет абам жөнүндө айтсам, биздин абабызга жарыктык киши ушул Мамбет абамдын өзүн деле мындай козгосо болот азыр делечи. Мен калыстык менен айтайын, өтө акыйкат менен. Ал карлык Пиночетти ушундай карган кезинде алып келип Гаагада сот кылган. Эми абабыз кандайды биз каалабайбыз эч качан. Абабыз эми эмне кылды? Каалагандай ошол илгери Усуалиев айткандай өзүм Усуалиев айткан ушу прораб болуп салдырып бердим деп биргеси Усуалиевке да каяша айтып чыккан бул киши. Андан кийинки президенттерге, Айдарга, анан Максимдин көзү деп бул киши канча күлкү болуп жүрдү. Эми койбойт. Коросуна ошол Мамакеев атында эми мамлекеттин ооруканасы да. Бүт өзүнүкүн мечиттештирип алгандай кылды да. Үй да салды жерге, мечит да салды. Эми бүгүн ал жерде же мечит гана эмес эми чындыгында. Баарыбыз эле мусулманбыз. Же оорукана эмес мамлекеттики. Эми даана бар да ошол жерде да, чындыгын айткандачы. Эми ал ооруканага мен ал жердеги иштеп аткан врачтарга, ошол алтын колду абабызга мен ал колуна мен жанагы хирургдук талантына эч качан кылапат айта албайм. Бирок а кишинин моралын, ыйманын, мамлекеттик кызматын казса, ол эле көп катачылыктар көп да. Бүгүн ошол имараттын ичине кирсең, ар кай жерде эми врачтар эски бир эсирдин убагына калган эмеректерде отурат. Бооруң ооруйт. Кыйчылдаган тиги койкалар. Эми ошол жерди жаркыратып коюш керек эле бул киши. Эл баатырымын деп айтып атат. Ошол өзүнүн Мамакеев деп жанагы эстеликти койду тирүүгесинде макул татыктуу дейли. Абабыздын дагы адамгерчилигине биз ошол врачтык талантына дейли таазим этели. Бирок адам катары, ыйман катары а кишинин касса толтурат. Анан бардыгын мындай бир тең салмактуу карап сүйлөгөндү дагы бул киши билбейт экен да. Дагы эле тияка бияка чарпылып, мен муну Мадумаровдон башканы билбейм дейт, жарыктык киши өзүнө өзү каршы сүйлөп алат дейди. Анан Мадумаровду билсеңиз, анда акыйкатты билесиз. Ал Мадумаров кайсы деңгээлде акыйкатты айткан, кайсы бир деңгээлде. Анан өзүңүзгө дагы баягы Усуалиевдин замандашысыз, Турдакундун абабыздын. Сиз дагы ошондой мына жашка келдиңиз. Кылым жашадыңыз. Кудайга ыраазы болушуңуз керек. Анан эми ошол Усуалиев айткандай өзүңүзгө агон бир неме айткенди, орусча айтканда билиш керек да. Кабыл алыш керек агонду дагы. Анан ар бирине жооп бере бербей. Сиздин эми кесинде президенттерге, Акаевка, Бакиевке кошомат кылып, ошо кызмат ордуңуз үчүн, карьераңыз үчүн кандай эл алдында элдин кыжырына, назарынан чыга турган акыбалдарга келдиңиз.
Анан эми бүгүн Коргонбай уулу кайсы бир деңгээлде мен көчө айтып атам. Аны дагы сот аныктайт. Ал өзүнүн вазифасын аткарып атат. Вазифасын аткарып атат. Анан эми мына кечөө мына комиссия түшүп атпайбы? Ошондо бир менин кыжырыма тийген бир маселе козголуп атат да, түндүк түштүк деген. Ушуну койбойлу кыргыздар. Уят жок экен. Ушул жанагы ким дейт, Карпбек уулу. Мурдагы КТРдин башчысы болуп жүргөн, атын унутуп атам, Карпбек уулунун. Ошол жигит айтты деп бирөө айтып атат, төрөк айтты. Эми анандай жылма жигиттер көп бизде. Жерге бөлгөн, алакандай кыргызды. Жылма ошондой бир өзүлөрү белет ошол айтып аткан Илим Карпбек уулу. Ошондой жылма бир мите курттай болуп мындай 200 мен орой айтайын. Бүгүн 21-кылым. Şu alakanda Kırgız'da sası eköl, boşundan önükpöyüz. Koktu kolottun, kırkırı Kırgız dev hazır fondtordun barın tüsü olgan. Ben üç prezidentke gayrılatılım. Janagı empolarga oğuzlukta vatasınlar, jakşı. Alarda oğuzluktaganda janagı finansıvı bulaklarını açığa çıkarıp vatasınlar, al jakşı. Alar özü kalagança sırttan almalı öyle, natçot berbeyle, özleri oşol liderleri bayıgan. Köp empoşlukterdi bilem bu. Mingenleri jip. Anı tuğra kıldыңар, finansılık jaktan көзөмөлдөп, налог төксүн, салык төксүн деп. Ал эми мына кыркыруу кыргыз деп бөлүп жарып фонд түшүп, Москвада да ураган жатып алып, кара суу фонду деп көчө сүйлөп атат. Кара суу бир районду бөлүп алышып, чет жерде жүрөт дагы бөлүнүп жарылып кыргыз. Уй бөйрөк. Уй бөйрөк деген жаштар түшүнбөйт го, уйдун бөйрөгү мындай бөлүк болот, тоголок бөлүк. Ошон үчүн кыргыз уй бөйрөк дейт. Birikmeydi Kırgız. Atam zamandan. Koktuğalat'ta жүргөндөй. Anan İlim Karpbekov aytты деп, ошол түштүктөн болуп калды деп. Түштүктөн эмес, bir айылдан болсун, акыйкатты алып чыксын. Анан ушундай бир сасыган орой айтканда, бул идеядан, ойдон, пикирден, саясаттан кутулуш керек. Кыргыз деп чыгыш керек. Ошондой мезгил келбедиби өзү? Канча кыйналдык, мына 30 жылда алганда эле жанчылдыкка талкаландык, бүлүндүк, жок болдук, кайра келдик. Ошол Акаевдин убагында башталган. Жанагы түндүк түштүк деген маселелер. Анан кокту болот, кутчу саруу, моңолдор черик. Анан саяк сарбагыш деп ошондо бөлүнүп жанагы Акаевдин ала бергиле, сала бергиле деген саясатына бүт депутаттык жанагы шайлоолордон, президенттик шайлоолордон бөлүнүп башталганда. Ошондон чыга албай келатабыз. Азыр бир президенттик башкаруу, бир киши башкарат. Анын өзүнүн чоролору бар, салыштырып Манаска айтканда. Ошонун саясатынын алдында иш жүргүзбөй эле, дагы эле ошол депутаты деле, дагы эле тиги ылдыйкы чиновниктер деле ушу бөлүнүп. Эми түштүктөн, түндүктөн болуп калды деп бир кишинин сөзүн Илим Карпбекке окшогондор орой айтканда былжырай берет да, мындай айткандачы. Ал өзүнүн тарбиясы ошондой, атам замандан ушундай. Түштүктү барып көрдү экен, түштүккө барып алып, Баткенде мына согушка бардыбы ошол балдар. Согуштун убагында мен жүрдүм улгайган кезинде, бардым ошол көрдүм. Өткөндө тажиктер басканда. Түштүк деп айта албайсың ал жерде. Кыргыз деп ыйлап отурат ошол жерде. Анан мындай этият сүйлөш керек да, киши ал жигит да кызматкер болуп жүрдү бир топ. Анан бүгүн чокту таштайт да. Эртең баштайт бирдемени. Анан жаштар жанагы делбиреп ишсиз жүргөн, сакал коюп алып, кожо көрсүн деп жүргөн диний балдар, динди да жарытпайт, же светский билимди да жарытпайт. Ушундайларга бир майдай жагат да. Анан ачуу болсо кечирим сурайм, азырынча ушундай аман бололу.